22 октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшү боюнча федерацияны жетектейт. 21 октябрда өткөн Кыргызстандын күрөш федерациясынын кезектеги шайлоо жыйынында Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшү федерациясынын вице-президенти болуп шайланды. Жыйынга федерация мүчөлөрү, күрөш боюнча улуттук кураманын машыктыруучулары жана калыстары катышты. Тыныбекова кыз келиндер күрөшүн өнүктүрүүгө жардам берерин белгилеп, спорттук карьерасын белгилүү бир убакыттан кийин улантаарын кошумчалады. 31 жаштагы Айсулуу Тыныбекова Азиянын 6, дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, дүйнө кубогунун ээси. Кыргызстандын эмгек сиңирген спорт чебери быйыл Париж олимпиадасында коло, 2021-жылкы Токио олимпиадасында күмүш байге уткан. Мэрдин орун басары: Тулпар картасына бийликтегилердин эч кандай тиешеси жок. Бишкек шаарынын мэринин орун басары Жамалбек Ырсалиев биринчи радиого жол киренин акталай эмес төлөө боюнча маек куруп жатып, Тулпар картасына жогорку кызматтардын тиешеси жок экенин билдирди. Ырсалиевдин айтымында, Тулпар картасын Бишкек мэриясы швейцариялык ППЦ компаниясы менен өнөктөш катары түзгөн. Тулпар картасын жогорку бийликтегилердики экен деп бийликтөө жасап жиберишти. Эч кандай бийликте отургандардын, алардын үй бүлөсүнүн да тиешеси жок. Биз менен мамлекеттин жана жеке менчиктин өнөктөштүгү деген бар. 50% мэрияныкы, 50% БПЦныкы. Булар 2019-жылдан бери иштеп келе жаткан компания, деди мэрдин орун басары. Буга чейин Болот Темиров Тулпар карталары боюнча иликтөө жарыялаган. Анда Садыр Жапаров Тулпар карталарын жарнамалап, аларды сатуудан чет өлкөлүк компаниялар пайда көрүп жатканы жөнүндө айтылган. Темиров Юстиция министрлигинин маалыматына таянып, коомдук транспорттон акталай эмес төлөө системасын киргизүү менен алектенип жаткан БПЦ компаниясынын түптөөчүлөрүнүн арасында башка да компаниялар бар экенин белгилеген. Кийин президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов президент үчүн эң башкысы акталай эмес төлөө системасын киргизүү экенин белгилеп, өлкө башчыга аны ким ишке ашырып жатканын айырмасы жок деп билдирген. Жумгалда дайынсыз жоголгон 2 тургунду издөө уланууда. Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Өрнөк айылынан мал кайтаруу үчүн жайлоого кетип, дайынсыз болуп жаткан 45 жана 9 жаштагы 2 тургундун издөө иштери уланууда. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 22 октябрда кабарлады. Издөө иштерине куткаруучу, милиция жана жергиликтүү тургундар болуп, жалпысынан 93 киши тартылды. Мал кайтарууга кеткендердин 4 күндөн бери дайыны чыкпай жатканы тууралуу маалымат 20 октябрда түшкөн. Ушул эле күнү ÖKMден 11 куткаруучу, милициядан 12 кызматкер жана жергиликтүү тургундар болуп, жалпысынан 111 адам издөө иштерине тартылган. Шайлоодогу добуш сатып алууга каршы атайын тартип иштелип чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлабекова шайлоодогу добуш сатып алууларга каршы алгоритм жана атайын тартип иштеп чыкканын билдирди. Бул тууралуу ал Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин 22 октябрдагы жыйынында билдирди. БШК төрайымынын айтымында, алгач добуш сатып алууга партиянын тизмесиндеги талапкерлердин жеке катыштыгы аныкталса, ал тизмеден чыгарылат. Эгер анын уюштуруу иштерине партия кийлигишсе, ал шайлоого катышуудан четтетилет. Добуш сатып алуунун мүнөзүн аныктап карап чыгышыбыз керек. Эгер партиядан көрсөтүлгөн талапкерлер добуш сатып алуу менен кармалып, муну жеке өзү уюштурса, ал четтетилиши керек. Эгер борбордук катчылык тарабынан системалык түрдө жүргүзүлсө, анда партиядагы жоопкерчиликке тартылууга тийиш, деди Шайлабекова. БШК төрайымы добуш сатып алуу же башка мыйзам бузуулар үчүн шайлоо үзгүлтүккө учурап же жыйынтыгы жокко чыгарылган учурда күнөөлүү адамдын материалдык жоопкерчилигин дагы кароо зарылдыгын белгиледи. Ал 2021-жылы шаардык кеңештин депутаттары шайлоодо добуш берүүдөн кийин 5 партия квотага ылайык түзүлгөн тизмеден аялдарды чыгарышканын мисал келтирди. Кыргызстанда маяна банк эсептерге гана которулат. Салык кызматы 1 октябрдан тарта юридикалык жактар кызматкерлерине эмгек акыны нактылай түрдө эмес, банк эсептери аркылуу төлөөгө милдеттүү экенин эскертти. Мекеменин басма сөз кызматы 22 октябрда билдиргендей, мындай талап эмгек кодексине киргизилген өзгөртүүлөр менен байланыштуу. Бул талап өзгөчө абал же кырдаал жарыяланганда жана министрлер кабинети чечим кабыл алган учурда гана аткарылбайт. Өкмөт ишмердиктин айрым түрлөрүнө жана өлкөнүн айрым аймактарына эмгек акыны нактылай түрдө төлөөгө уруксат бере алат. Мындан сырткары иш берүүчүлөр мамлекеттик бюджеттен каржылануучу уюмдардан сырткары Кабинет салык KG сайтындагы салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу жалданма кызматкерлердин реестрин түзүүгө жана маалыматтарды жаңыртып турууга милдеттүү деп жазылган маалыматта. Салыктык талаптарды бузган учурда жеке жарандарга 3000 сом, юридикалык жактарга 6500 сом айып салынат.